Мына ол катуураак айтпасак кээде укпай калып атат да, министрлер, губернаторларчы. Президентибиз мына бүгүнкүдөй кадр маселесин 2 жыл мурун баштаса деген элдин үмүтү бар болчу. Мына азыр башталып атат. Министрдей алынып атат, губернатордай. Мына мамлекетте чет өлкөлөр менен келишимдер түзүлүп атат. Военный тараптар күчөп атат. Бирок бизди аксап бутка чапкан бул кадрлар болуп атат. Кадр саясат. Бардык тараптан. Мына кече экология министрин алдыңыздар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Комиссия түзүп, Акылбек Үсөнбекович 2 коюп, жыл жыйынтык кылып атып. Дагы 1-2 министриңер бар ошондой баткакка баткан. Мына Жусуп Коргонбай уулу менен Алишер Козуев бир губернаторду айтып атат. Зияйдин Ош областынын губернаторун. Анысы соцсеттен чыгып алып кайым айтышып отурат. Урматтуу министрлер, губернаторлар, бул ордуңар силердин чоң атаңардан калып кеткен мурас эмес бул. Колуңардан келбесе кеткиле. Качан ушул депутат чыгып жогорку трибунада маселе көтөрүп, анан басып алган жериңерди ошол жерде өзүңөр өткөрүп алган ресторан, гостиница, саунаңарды айткандан кийин анан пышыңдап ар жерде фейктеңер менен депутаттар менен кайыш айтпай кеткиле. Иштей ала турган министрлер биз өткөндө айттык 4-5-өөнү. Алдыга ат чаптырбай эле иштеп кетип атат. Бу мамлекет элдики да. Президентти кыйнап, Камчыбек Кыдыршаевичти кыйнап, жалпы депутаттарды эң негизгиси элди кыйнабай, колуңардан келбесе кетпейсиңер. Келе турган, иштей турган уул кыздар бар да кыргыздын учу кур эмес. Анан сындап койсо каям айтышпастан соцсеттерден. Токтотуш керек. Давайте, урматтуу депутаттар, мына жерде жеке маселелер менен фамилияны айтып, айыл өкмөткө койбой койду эле, анан главврачты алмаштырып койдуну токтотуп, мына налогду көтөрүш, туризмди көтөрүш, мына жерде бюджетти көтөрүш менен сүйлөй турган жерде айыл өкмөттүн деңгээлине түшпөйлү. Рахмат.